Анан ошого эмне салынды, ошону сметасын алып келсин, расходуну. Андан кийин бизге мынабул 18 миллионду перечень берсин. Анан кийин суроо берели. Азыр биз слепую берип атабыз да. Жок, азыр колдобой сунуш түшүп атат. Биз азыр 4-ч комитет сентябрдан бери. Дагы кошумча айтып коеюн. Урматтуу кабинет министров. Элге чыксаң, только күнөөкөр депутаттар. Биз чимкирикпиз, биз жеп атабыз. Бизден 36 миңден башка айлыгыбыз жок, урматтуу. Акчаны иштеткен силерсиңер. Мындай чыгып айтсаңарчы элге чыкканда, акча бизде, депутаттар просто рухсат берет элдин мандатын алганда. Элге чыксак биз жеп атабыз, биз эметип атабыз, биз монстрбыз. Биздин айлыгыбыздан башка эчтекебиз жок. Акча барын иштеткен силер отурасыңар мына жерде. Азыр мына 18 миллион сурап атасыңар. Уже жеп ичип кетти силердин чучугуңарды 5 премьер-министр келди. Пускай ел көрсün. 18 миллион бул оюнчук бул менин акчам эмес, силердин акчаңыз, бул элдин акчасы да, туурабы? Элдин акчасы бул, урматтуу сурап аткан кабинет министров. Же өзүңөрдүн акчаңарды сурап атасыңар. Бул элдин акчасы. Силер ошону узаконить этип бергиле деп атасыңар. Элдин акчасыны биз жедик 5 премьер-министр менен деп атасыңар. Ошону биз мыйзамдаштырып беришибиз керек. Мына мен турасын айтайын, эл угуп турат азыр мына онлайн жүрүп атат. Анан кийин күнөөкөр биз болобуз. Бергиле переченди, бергиле биз элге көрсөтөлү. Как раз шайлоо болуп атат. Мына премьер-министр 5 премьерди тосту. 18 миллион элдин акчасын жеди деп туруп, биз элге болгондой айтайлы. Bir sutkada. Мурат Илганыч, бул бир нече иш-чаралар бар ичинде. Мындай такталган сметасын сизге көрсөтүп эметип берелик. Бирок бул мамлекеттик иш-чара, мамлекеттик иш-чаранын алкагында жүргүзүлгөн иш-чаралар болгон. Такталган сметасын сизге толугу менен эметип беребиз. Мага кереги жок. Силер комитетке бергиле, биз элге аз көрүп турат онлайн биздин бул жерде комитеттин отурумун. Эл билсин. Биз ошону сурап атабыз. Бергиле, анан кийин кара берели. 18 миллионду. 18 миллион 800 миң.